Мгм. Салам барыңыздарга, саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы барыңыздарга, кандайсыздар? Бүгүн биз 2 күндүк бизде онлайн практикум бар, жеке бренд боюнча, личный бренд. Негизи эле жеке брендти өнүктүргөндө дагы мен көбүнчө туулган күндөрүнө дагы полностью разбор кылам. Это бул уже албетте насаатчылык да. Андан кийин гана ошол жерден биз өзгөчө тараптары менен дагы иштешебиз. Кандайсыздар, барсыздарбы? Кашыңыз не дейт? Кашым эмне экен? Так, саламатсыздарбы? Салам барыңыздарга, кандайсыздар, барсыздарбы? Так, бүгүн мен сиздер менен акысыз консультацияларды кылам онлайндан, Бүгүн акысыз разборлор, консультациялар болот жана андан сырткары дагы сиздердин суроолоруңуздарга жооп берем. Жеке бренд боюнча, запусктар боюнча, сатуулар боюнча эмне үчүн сиздерде бул нерсе болбой жатат, эмне үчүн сиздерде сатуулар болбошу мүмкүн, кантип сатууларды көбөйтүшүбүз керек, жеке брендибизди кантип биз күчөтүшүбүз керек. Мага запрос таштасаңыздар болот. Салам Өзбекстандан дейт. Саламатсызбы? Кутмандуу кеч, кандайсыздар? Кайсыл жактан чыгып жатасыздар? Эфирден эмне пайдалуу, жакшы билимдерди алыңыздар керек. Сөзсүз түрдө мага жазыңыздар. Эфирге запрос таштасаңыздар болот. Консультация алам деген айымдар. Так, салам, кандайсың Бишкектен дейт. Саламатсыздарбы? Бүгүн мен сиздерге онлайн консультацияларды өткөрөмүн. Оштей. Жана эгерде сиз Instagram аркылуу кантип өзүңүздүн сатууларыңызды күчөтүп 2 эсе, 3 эсе көбөйтсөңүз болот, кайсыл техникалар менен, азыр кайсыл воронкалар иштеп атат? Таластан салам дейт. Салам сизге. Кайсыл воронкалар азыр иштеп атат? Бүгүн мен 1 октябрда наставничество баштала турчу эксперттер менен сүйлөштүм. Уже алар катталып, бирөөсү годовой 1 жылдык насаатчылыкка келген айымдарды консультация кылдым. Мага запрос таштасаңыздар болот. Окей. Мага запрос таштасаңыздар болот эфирге, жана чыгып ушул жакта өзүңүздө эмне болуп атат, Инстаграмда кандай көйгөй болуп атат, ошону полностью менден онлайн консультация түз эфирдин ичинде алсаңыздар болот. Негизи эле онлайн, офлайн консультациялар меники платный, бирок бүгүн сиздерге акысыз өткөрөм. Сиз кыргызсызбы дейт. Ооба, кыргызмын. Так, консультацияга запрос таштаңыздар, мен сиздерге азыркы ситуациялар жөнүндө айтып берейин. Именно Кыргызстан рыногунда азыр эмне болуп атат? Азыр эң биринчиси эле сатууларды кантип көбөйтүшүбүз керек, Бүгүн мага абдан сонун суроо берди. Эмне үчүн мени күчтүү менеджер, сатуу менеджер алгысы келбейт Кундуз айым деп наставничествода Нариман Байке мага суроо берди. Эмне үчүн күчтүү бул сатуу менеджерин алгысы келбейт дегенге, вы такая красотка дейт. Спасибо большое. Спасибо. В первую очередь, кандай эксперттер күчтүү, именно рекламага акчасын аянбаган, биринчиден, өзүнүн билимине ишенген, билимине постоянно вложение кылып турган, жана ошону обработка кылганга албетте команда керек. Команда менен сөзсүз түрдө бөлүшкөндү дагы биз үйрөнүшүбүз керек, билишибиз керек. Кандай кылып таштайбыз дейт. Мунара айым, сиз мага плюсту жөнөтөсүз. Запрос, эфирге запрос деп таштасаңыз болот, анан эфирге чыгып, менден консультация алсаңыз болот. Негизи азыр менде эмне болуп атат? Азыр билесиздер, мен 5 жылдан бери Заткан Жусуповну запуск кылып, анын партнерумун, Именно ал жакта сатуулар таргеттен жакшы адамдар, таргеттен реклама жакшы иштебей атат азыр. Жакшы көп адам келбей атат таргеттен. Таргет жакшы иштебей аткандай болуп атат да. И бул жакта рекламанын туура эмес иштегени дагы билдирет. Бир эле реклама эмес, биз азыр 20 реклама ал жакка салып атабыз. Бирок ошол 20 рекламанын дагы жакшы иштебегендери бар да. Ошон үчүн азыр көбүнчө бизде улыбкаңыз сонун, күлүп сүйлөңүзчү дейт. Рахмат.
сонун плюс дейт. Мына ырайым мага запрос жөнөтсөңүз болот, плюс коюп. И эфирге чыгып өзүңүздүн көйгөйүңүздү айтып, менден консультация ала аласыз. Менден консультация ала аласыз. Азыр таргет жакшы иштебей жатат, реклама жакшы кетпей жатат. Анан көп адамдар азыр онлайнда выгорание абалда. Выгорать этип атышат. Кечке рилс тартып атышат, кечке сторис аракеттенип атат, бирок сатуулар жакшы болбой, выгорание абалда болуп, ошол точкасынан өспөй жатышат. Эмне үчүн? Себеби дегенде, негизи эле көп лишний действиялар бизге выгорание алып келишет да. Көп лишний действия выгоранияга алып келет. Тем более азыр онлайнда көп, кандай десем, биз туура эмес иштерди, мисалы үчүн туура эмес кадамдарды жасай берип, выгорание абалга калып калабыз. Точечный действияларды кылыш керек. Мисалы үчүн, күнүнө эле рилстерди тарта бербестен, точный рилстерди тартып, аны рекламага салышыбыз керек. Бирок рилс тартсак деле сатуу болбосо, таргет кетирсек да сатуу болбосо, эмне кылыш керек деген суроо бергендер бар бараңарда? Эмне кылыш керек деген суроо бергендер бар бараңарда? Именно таргет иштебей калган маалда кантип органикалык жол менен, экологиялык жол менен биз сатууларды жасасак болот? Ушул жакта мен силерге айтып берем. Ооба дейт. Ооба дейт. Бул жака мага именно Instagram жаатында, мисалы үчүн көп дагы мындай кандай десем, мындай сиздерге мына бул Instagramда карасаңыздар, бул мына Нуркыз Нуралиева деген айымдын Instagram экен. Бул айым Нарында жашайт экен, анан мугалим болгондуктан өзү ушу мага насаатчылыкка келем деп консультацияга жазылыптыр. Бирок мен ошол баракчасын азыр талдагым келип атат, сиздерге түшүндүргүм келип атат да, кандай болот экен бул нерсе. Караңыздар, биз Instagramдан саткыбыз келсек, ушул айымдан силер сатып алат белеңер бир нерсе. Бул айым бир нерсе сатат экени сиздерге түшүнүктүү болуп атабы? Жок, эмне үчүн? Себеби дегенде, даже никинде карасаңар Нуркыз Нуралиева 24 деген, фамилия, имясы жашнакай болуп туруш керек, никте эч нерсе жок. Анан Нуркыз деп эле жазып коюптур. Өзү сатуучу кылып упаковка кылыш керек. 1000 адам акылдуу, 10 диплому бар болсо дагы, сертификаттары көп болсо дагы, эгерде Инстаграмда ал сатуучу упаковкасы жок болсо, кызматын да сата албайт. Кымбат да сата албайт. Хорошо. Да. Демек, бул нерсени ал сата албайт. Значит, эмне кылыш керек? Өзүн бул жакта упаковка кылыш керек, Карасаңыздар, эч нерсе жок, описанияда, актуальныйда жок. Биз биринчи адамга катталганда анын аватаркасын көрөбүз. Эгерде бул врач болсо, врачебный формачан болуш керек аватаркасы. Эгерде бул адам, кандай десем, эмне иш менен алек болсо, ошону олицетворение болуп туруш керек да. Бизге биринчи эле комментарий жазып, лайк басканда биз адамдын сүрөтүн көрөбүз да. Эң биринчи эле сүрөтүн көрөбүз. Ошон үчүн сүрөтүндө яркая аватарка болуш керек. Биз мына адамдын көзүн көргөндө биз ишеним пайда болот. Биз адамды көзүн көргөндө, анын турушун көргөндө ишеним жаратат да. Азыр онлайнда өтө көп да мошенниктер, согласитесь, Онлайнда өтө көп. Мисалы үчүн ар кандай нерселер жазышат. Эмне үчүн? Мисалы үчүн мага Таластан, Лейлектен, Баткенден да акча салышат. Биринчи суроо да. Экинчи суроо. Адам эгерде ишенсе, ишеним жарата алса, анда көп сатууларды дагы жасай алат. Биринчиден, эксперт катары. Бул жакта мугалимби, ким вообще билинбейт, Ошон үчүн биз эмне билим ала алабыз? Ар бир адам эгоист болгондуктан, бул аккаунттан эмне пайда ала алам дейт. Эгерде сиз ниетиңизде Instagram аркылуу адамдарга пайдалуу болом, пайдалуу блог алып барам деген ниетиңиз бар болсо, элге пайда бериш керек. Ошол ичинде сиз Инстаграмыңызда дагы пайдалуу рилстерди тартсаңыз болот. Бул жакта эмне мугалим, эмне боюнча, балким мугалимдерге наставник да айтып туруш керек өзүчү, биосуна ошол нерсени эле жазаш керек. Бул жакта Нуркыз Нуралиева айым эмне боло алат? Минимум 2 айдын ичинде насаатчылыкта эмне кыла алат? Келип туруп, дароо өзүн упаковка кылып туруп, өзүнүн мугалимдерге арналган как минимум 2000 сомдук, нолдон башталгыч мугалимдерге онлайнга чыгуу боюнча, өзүнүн упаковка боюнча 2000 сомдук курс ача алат. Плюс
как минимум 15.000 сомдук же болбосо 20.000 сомдук насаатчылык дароо экинчи жумада эле ачып туруп эле 3 адамды, 3 мугалимди нарында жашаса дагы Оштон болобу, Көлдөн болобу, Тоңдон болобу, Балыкчыдан болобу 3 мугалим, 5 мугалимди 15.000 сомдон же 20.000 сомдон бешөөнү алса эле уже 100.000 чыгып атат. 2 айга 15.000 онлайн наставничествосы бул ит арзан. Согласитесь, 2 айга. Бирок ал өзүн биринчи бул эжекебиз өзүн упаковка кылат. Мугалимдердин насаатчысы деп упаковка кылат. Продюсер, мугалимдердин продюсери деп. Продюсерлик кесипти жакшылап өздөштүрөт. Менден насаатчылыктын структурасын үйрөнөт. Наставник болот да, мындайча айтканда. И бул өзү чечимди чыгарат. Балким продюсер болбойт, жөн эле наставник болот, мугалимдерге насаатчы болот. Болгон билимин үйрөтүп туруп, аларды нолдон чыгарат. Мисалы үчүн мугалимдердин бардыгы эле чоң чектерге келе албашы мүмкүн. 50 миңдик балким насаатчылыкка да келе албашы мүмкүн. А именно өзүнө окшогон мугалимге 15.000 ашып кетсе, 20.000 сомдук турса, анда ал жакка келе алышат мугалимдер. Түшүнүп атабыздар, Бул айым биринчи өзүн упаковка кылат. Аватардагы сүрөтү, портретный сүрөтү мына мындай болуп көрүнүп туруш керек. Однотонный фон болуш керек. Акпы, карабы, кызылбы, меникиндей момдайбы, однотонный фон болуш керек. Шум жок болуш керек. Быкычыкы болбош керек. Өзүнөн ашып кетсе 2.000 сом аянбай барып упаковка кылып сүрөттөргө түшүп коюш керек, Өзүн упаковка кылып коюш керек. Анан Нуркыз Нуралиева 24 эмес, Нуркыз нижний флеш Нуралиева деп туруп эле. Балким кийин 1 жылдан кийин, 2 жылдан кийин бул эжекебиз байыр болуп кетет. Балким кийинчерээк бул эжекебиз бизнес ачып кетет, Нарында чаекте жашайбы и так далее. Любой магазин ачабы. Кийин балким наставник болбой калса дагы Нуркыз Нуралиева 24 же Нуркыз продюсер эмес, Нуркыз Нуралиева аты жөнүң дайыма бренд болот. Сенин атың жана фамилияң дайыма бренд болот. Түшүндүк, Демек, бул айым бул жакта получается фотосессия кылат, ашып кетсе 2.000 сом өзүнө упаковкага 1 саат, 2 саат жашынакай сүрөттөргө түшөт, аватардын сүрөтүн алмаштырат. Бул жакта карасаңар жүзү дагы көрүнбөйт. Вообще туура эмес сүрөт да, өзү жалгыз түшкөн. Негизи аватардагы сүрөттөрүбүз момундай портретный болуш керек, Момундай портретный, биз жүзүбүз көрүп туруш керек. Анан мягкая улыбка болуш керек да, мындай. Кичине жылмаюу болгондо дагы адам тартып турат. Бул дагы упаковкага өтө маанилүү нерсе. Даже таргетте дагы аватардагы сүрөтүң, мисалы үчүн, бирөөдө таргет кетирсек, анын чачы мындай блондинка, сары болгондуктан элдер бул мындай шумшук аялдай көрүнөт экен, стерва экен деп эле мындай коркушуп эле отталкивать эте беришкен да. Ошон үчүн бул дагы маанилүү нерсе. Бул дагы өтө маанилүү нерсе да. Ошон үчүн аватардагы сүрөтүңүз, анан аватардагы сүрөттү, анан телефон номерин улам сайын туруксуз сыяктуу алмаштыра берген адамдар бар го, туруксуз да. Значит, бул бирөөдөн качып атат. Бул туруктуулук. Аватардагы сүрөт бир тандалат, бирок ушунчалык сени притягивать этип, адамдар сени кандай десем, адамдар сени жаттап калыш керек. Элементарный бир какой-нибудь хук деп коет. Шляпа болобу бул жака, бир нерсе гүлдү бул жака коюп коебу, бир аватарда ошол сүрөтүңүз, аватар деген бул эң башындагы мына бул жакта мына тоголокчодогу сүрөтүм. Сөзсүз түрдө бул дагы мына карасаңыздар, кээ бирөө насаатчылыкка келатканда деле элементарный даже көп эксперттер ушул катаны кетиришет да. Даже Инстаграмда сатып жүргөндөр дагы ушул катаны кетиришет. Андан кийинки биз биринчи Инстаграмга киргенде эле, любой адамга киргенде эмнени көрөбүз? Анын актуальный, анан закрепленныйын көрөбүз. Бул жакта закрепленныйлар жок. Мына бул жакта карасаңар, закрепленный версиясы жок экен да. Бул дагы уже, мисалы үчүн, бул ким деген, обо мне, сен кимсиң, или там, допустим, Нуркыз Нуралиева ким, менин жолум деген Инстаграм болуш керек. Андан кийинкиси болсо закрепленныйда менин билимдерим, и үчүнчүсү насаатчылык, Именно насаатчылык жөнүндө информация, насаатчылыкта кандай результаттарды алышат, башталат, ошонун баардыгын упаковка кылып коюш керек. Күнүнө сторис тартпасаңыз дагы актуальныйга, закрепленныйларга ушул нерсенин баардыгын закреплять этип коюшуңуздар керек, сөзсүз түрдө. Түшүнүү барбы сиздерде? Түшүнүү болуп атабы? Комментарийди мен көгүзүп коеюн, келиңиздер. Мага запрос таштасаңыздар болот, консультация алам дегендер, сөзсүз түрдө онлайн сиздерге бул тарапта биз онлайн менде жеке консультация алууга мүмкүн. Карасаңыздар, бул тарапта анан Инстаграмга киргенде БКЧК мен азыр кирдим дейт.
ооба, мага запрос таштап, акысыз консультация алсаңыздар болот. Ситуация боюнча азыр эмне болуп атат? Бүгүн мына консультация кылганда 3 айлык 21 000 сомдук курс бар экен экспертинде. Мага продюсер айым азыр 1 жылдык насаатчылыкка келген. Экспертинде 1000 сомдук курс бар экен. Андан кийин 1000 сомдук курс бар экен. Андан кийин эме бар экен. 1000 сомдук курс бар экен. Андан кийинкиси баары түшүнүктүү болууда дейт. 1000 сомдук курсу бар экен. Андан кийин 3 айлык 21 000 сомдук курсу бар экен. 3 айга 21 000 это слишком дешево биринчиден. Адам выгорание абалга келет. Мунара айым, сиздин интернетиңиз начар экен. Саламатсызбы? Биз мыла мойка сатабыз. Кантип онлайнда чыксак болот дейт. Мыла мойка сатсаңыздар, именно конкуренттердин баракчасын анализдеңиз. Кандай болуп атат, алар эмне кылып атат и так далее да. Ошону көргөндө сизге уже идеялар келип баштайт да. Идея келип баштайт. Өзүңүздүн, мисалы үчүн азыр бизде оптом эмне болуп атат азыр? Оптовые цены, дагы эмне болот эле, мега комфорт деген магазиндердин сеттерги ачылып атат, сеть болуп, кадимкидей. Алар именно самый топовый жерлерге барып эле ачып туруп эле, ары бери өткөн, именно проходимость жакшы жерде ачышыңыздар керек, эң биринчиден. Экинчиден, кирген адам сөзсүз түрдө бир нерсе алып кеткидей болуш керек. Бир нерсе алдыбы, жанында касса полностью маркетинг менен жакшы катуу иштешиңиз керек да ушул тарапта. Эгерде именно ошондой сетке айланам десеңиз, эгерде кичинекей, пока көлөмү кичинекей бизнес, мыламойка сатабыз 1 точка десеңиз, анда сиз өзүңүздүн жеке брендиңизди дагы өнүктүрүүдөн токтотпошуңуз керек деп ойлойм да. Анан онлайн дагы ошол нерсени дагы бренд кылышыңыз керек да. Билбейм, ошо мыламойканын дагы аты болуш керек, магазиндин аты болуш керек да. Эмне жөнүндө дейт. Инстаграмга чыгуу жөнүндө, онлайн Инстаграмдан сатуулар жөнүндө, жеке бренд жөнүндө да мен продюсер болгум келет, эмнеден баштасам болот дейт. Азия Майбекова дейт. Окуудан башташыңыз керек. Баары бир адамда ишеним качан пайда болот? Адамда ишеним качан пайда болот? Билим бар болгондо пайда болот. Билим качан болот? Биз билим алгандан кийин анан сизде ишеним пайда болот. Самоучка болгондо баары бир сиз өзүңүздү арзан сезесиз да. Низкий чек, фикс адамга мынча акча алам деп айта албашыңыз мүмкүн. Баары бир өзүңүздө сомнение боло берет да. Бир окуп алгандан кийин, ишеним алып алгандан кийин сизде ошол нерсе сөзсүз түрдө иштейт. Мен MLM'де иштеймин, мен Ахват жакшы, бирок продажама канааттанбайм, что мне делать дейт. Айзада айым, мен сиздин баракчаңызды көргөм жана биринчиден сизде баракчада очень много неупакованный баракча экен да сиздечи. Сатуу элементтери аз экен, закрепленныйлар жок экен элементарначы. Андан сырткары сиздин баракчаңызды талдап WhatsAppка да салайын дедим элем. Бирок сиз менен 28-inde көрүшөбүз, 28-inde бул воскресенье жандуу саат 12-ден 4-кө чейин көрүшөбүз. Ошол жактан дагы айтып берем, бирок ага чейин дагы сөзсүз түрдө мен разбор кылып так. Инстаграм баракчаңызды, я помню, что я скриншот делала. Бул жакта көп, кандай десем, Инстаграмыңызда закрепленный жок экенин байкагам. Инстаграмыңызда заголовоктор жок экенин байкагам. Сатуу элементтери аз экенин байкагам да, бирок аракеттенип бир нерсе жасайт экенсиз да, ошону байкадым. Бир көзүм менен көргөм, ссылка жөнөтүп аттыңыз, сиз, по-моему, ссылкалар жөнөтүп, менин баракчам деп. Мен запомнила эже. Так, азыр сиздин баракчаңызды табайын. Так, не удалось найти.
Так, я нашла, не нашла. По-моему, не нашла. Но караңыз, бул жакта мына кандай десем, караңыз, мына бул жакта закрепленныйлар болуп атат. Обложка жок. Обложка просмотрга аябай маанилүү да. Обложка аябай маанилүү бизгечи. Бул сиздин аккаунт эмес экен, бирок сиздин аккаунт эмес экен, бирок сиздики ушуга окшош болчу да. Мен мисалда көрсөткүм келип атат да, сизде, по-моему, даже актуальный жок болгон. Актуальныйда воронкалар болуш керек да, сөзсүз түрдө сиз уктабай, сиз уктап атканда да, сторис тартпаган күндө дагы актуальныйдан, закрепленныйларда дагы сатуучу элементтер болуш керек. Потому что биз күнүнө чыгарган нерсе ылдый кете берет. Ал нерсени тияка кандай десем, биз эч нерсе чыгарбаган күндө дагы закрепленный нерседен бизде сатуулар келе берет. Анан сөзсүз түрдө результаттарды, кейстерди трансляция кылышыбыз керек. Результат бул бизге эмне берет? Результат. Сиздин продукциядан результаттарды көбүрөөк көрсөтүшүңүз керек. Мен да ичимде өтө энергиям күйүп жанат. Жок болуп кетем эмне үчүн дейт. Потому что выгорание, сейчас у всех выгорание. Онлайндагылардын көбүндө выгорание азыр. Ошондон да улам көбү дагы иштегилери келбеген абалга түшүп калып атат. Саламатсыз, мен миссиямды таппай жүрөм. Кандай курс болсо ала берем, до конца аны чыга албайм дейт. Мен ар кандай жумуш баштагым келет, акчам да бар, бирок корком дейт Наргиза. Анда ошол эле убалда тура бересиз. Бактыгүл Гринлиф, саламатсызбы? Мен Гринлиф продукциясы жөнүндө реклама берип, эчтекем келбей атат. Кандай онлайн сатсам болот дейт. Бактыгүл Гринлиф айым, Бишкекте болсоңуз 28-inde воскресенье саат 12-ден 4-кө чейин биздин сонун практикум болот. Жана ошол жака келсеңиз болот. Мен силерге полностью буду объяснять, кандай кылыш керек, эмне кылыш керек да, Инстаграмды кантип сатуучу кылыш керек. Сизде даже аватаркаңызда карасаңыз, мен уже өйдө да айтып кеткен нерседей болуп, эч көп нерсе жок экен да. Андан сырткары бул жакта Greenleaf продукциясында сиз өзүңүздү сетевойдо болсоңуз, өзүңүздү жеке брендиңизди күчтөтүңүз керек. Мотиватор болушуңуз керек. Өзүңүздү жолуңуздагыларды көрсөтүшүңүз керек. Вайндарды тартып баштаңыз. Развлекательный контентти тартыңыз. Адамдар эл ошону жактырат. Эмне үчүн азыр биздин блогерлер, мисалы үчүн, мага көп жага бербейт тупой вайндарды тартканычы, развлекательный контент. Но эл ошону жактырат. Эл ошону кабыл алат. Ошону каалашат элдерчи. Воронканы чоңойтушуңар керек. Именно силер ошондой дагы семейный вайн, прикольный, да, юмор, развлекательный контент тартып баштасыңар керек. Биздин блогерлер, мисалы үчүн карасаңар, мен аябай акыл үйрөтүп, же бир мындай мугалим чыгып алып акыл үйрөтүп, билими күчтүү айым болуп туруп, анан бир кыз чыгып вайндары тартып, ха-ха хихини тартса, вайн тарткан, развлекательный контент тарткан адам бат өсүп туруп подписчик топтойт да. Андан кийин анан воронкасын чоңойтуп туруп, анан келгиле командама кошулгула деп Greenleaf за бизнес завтрака чакырып, же бир нерсеге чакырып, анан ошол жактан чакырып алса, анан элдер командасы чоңоюп баштайт. Но тетиги 5 диплому бар акыл үйрөткөн адам кала берет 5 подписчиги менен. Демек, биз дагы лайв контент тартышыбыз керек. Элдерге биз адам катары кызыкпыз да. Силердин бул Greenleaf же момундай продукция эмес, косметика, товар эмес. Эле сиз адам катары кызыксыз. Демек, сиз личностуңузду, өзүңүздү көбүрөөк рилстерге чыгарышыңыз керек. Өзүңүздүн ой жүгүртүүңүздү каруселдерге баары бир SMM алып иштешиңиз керек эжеке. SMM адисиңиз болгону жакшы деп ойлойм. Сиз ал акчаны ага төлөгөн ашып кетсе, 5.000би, 10.000би онлайны, сиз аны консультациядан деле таба аласыз. Но консультациядан, товардан таап коесуз. Бирок туруктуу Instagram баракчаңыз бул онлайн дүкөнүңүз сиздин. Күнү түнү иштеп туруш керек. Бирок сизден качан сатып алгым келет? Бул там Бактыгүл там фамилияңыз менен Greenleaf деп, балким 1 ай, 1 жыл, 2 жылдан Greenleaf эмес, башка компанияга өтүп кетесиз. Ошон үчүн Бактыгүл Greenleaf эмес, сиз өзүңүздүн аты жөнүңүз менен бренд болуңуз. Сизге именно Бактыгүл там фамилияңыз менен именно ошого каалайм деп. Балким эртең сиз дагы бир нерсе ачасыз, кафе ачасыз, дүкөн ачасыз, анан именно өзүңүздү бренд кылыңыз, макулбу? Компанияны эмес, өзүңүздү бренд кылсаңыз, аркаңыздан адамдар келет, сизге именно келет. Сен командаңа кошулгум келет дейт. Сиз качан баалуу болосуз? Билимдерди улам алып турсаңыз, билим алып, элементарно өзүңүз ошо онлайнга чыгып, жаш эле айым экенсиз, вроде бы сүрөт боюнча, өзүңүздү упаковка кылып, жакшы адамдар менен чөйрөсүнө кошулуп, аларды спикерликке чакырып, мисалы үчүн мен азыр насаачылыктагы менин эксперт эмеге, окуучума айтып атам да, сенин экспертиңе, сенин курсуңа менин полностью сага даже полный спикерлерди алып келип бере алам.
полностью бесплатно, да? Спикерлер жөн эле выступать этип бере алышат. Демек, сиз дагы командаңызды өнүктүрүшүңүз керек. Спикерлерди алып келип, өзүңүз упакованный болуп, жалтырап, сонун Инстаграмда жалтырап турсаңыз, пожалуйста, Бактыгүл, мени да үйрөтчү, мен оштомун, алайдамын, тияктамын, командаңа макул кошулайын, сен мага запрос таштасаңыздар болот. О, у нас очень аябай көп адамдар запрос таштап баштаптыр. Можно про мою миссию дейт? У нас сегодня это вообще-то эфир про запуски, про личный бренд, про продажи. А берки баракчамда это про психологию больше. Саламатсызбы? Интернетиңиз начар экен, сиз түз эфирге дагы жакшы чыга албай жатасыз. Саламатсызбы? Мен немем тескери болуп калыптыр азыр. Саламатсызбы, кандайсыз? Кандайсыз? Атыңыз ким эжеке? Атым Мунара. Мен 5 баланын энесимин. Онлайнда курстарды окуп, онлайнда интернет-магазин иштетип, тур билет сатып, ушинтип жүрөм, но бирок азыр менеджер болуп да иштеп атамын, сатуу менеджер болуп. Бирок жанагындай миллионго чыгып, хотя бы мындай масштабка чыгышым керек деп өзүм кандай кылсам болот деп билбей жүрөм да, кайсынан баштасам болот экен деп. Кайерде жашайсыз? Продюсерга бир аз эксперт болуп чыксамбы же өзүмдү өзүм продюсер кылсамбы депчи. Кайерде Окуган жашайсыз? немелеримди. Мен Жалал Абадта жашаймын, но бирок Жалал Абадта болгон үчүн Бишкектен офлайн үйрөнүшүм керек болуп, жакында төрөгөнүм үчүн, балам эми 3 ай болгон үчүн чыга албадым да, кесирба болупчу. Эмне үчүн офлайн үйрөнүшүңүз керек? Как вы думаете? Почему сиздин мээңиз офлайн үйрөнүшүм керек деп атасыз? Онлайн окуй берип эми офлайн үйрөнсөм, наставничество же болбосо насаатчылык, мындай офлайн сүйлөшүп дегендей жакшы результат болобу деген эмеде ошондой деп ойлодум да. Туулган күнүңүз качан? 13 сентябрь 1987. 3 сентябрь? 13 сентябрь 1987 жылым. Түшүндүм. Сатуу менеджер экенсиз азыркы учурда, сатуу менеджер болуп иштейт экенсиз, түшүнүгүм боюнча, туурабы? Окей. Роб болгуңуз келеби? Роб болуп иштеп көрдүңүзбү? Жок, сатуу менеджерди жаңы эле баштадым. Жаңы эле баштадыңызбы? То, что сиз токтобой, кичүү балаңыз канчада? Эмне дейсиз? Кичүү балаңыз канчада? Жакында 3 ай болдук. Окей, азыр үйдө экенсиз, балдар менен? Ооба, азыр балдар менен үйдөмүн. Окей, все, поняла вас. Сиздин предназначение негизи тренер, наставниксиз. Мындай да, жакшылап онлайнга такшалыңыз. Инстаграмды иштетип, сатууларды мына азыр өздөштүрүп үйрөнүп атыптырсыз, азаматсыз. Дагы да күчөтүңүз, сатууларды үйрөнүңүз. Сатуу эч качан өлбөйт. Сатуу эч качан модадан чыкпайт. Сатуу менеджер болосузбу, эртең продюсер болосузбу, бирок предназначение боюнча сүйлөп, билим берип акча табышыңыз керек үйдөн отурупчу. Сүйлөгөндө сиз акча табасыз. Анан тренерсиз, наставниксиз, мындайча айткандачы. БХЧКсынан бери монтип отуруп алып, майда чүйлөрүп билим бере аласыз. Бирок болгону сизде билим жетишсиз, билимиңиз аз. Эмнени береңиз? Жок болсо биякта эч нерсе жок болуп атпайбы бергенге. Ошон үчүн билим дагы алып такшалышыңыз керек да. Окуп, мисалы үчүн сиз азыр сатууларды жакшылап өздөштүрүп, сатууларды дагы кылып параллельно, андан кийин ошол эле продюсерлик, запусктарды дагы үйрөнсөңүз болот, ооба. Мисалы үчүн менин наставничествомдо сиз онлайн тарифке 2 айлык онлайн тариф бар насаатчылыгымда 50 000 сом турат. Ал жакта сиз полностью келбей жандуу онлайн окусаңыз болот. Анын ичинен сиз өзүңүз 15 000 хотя бы насаатчылык ачсаңыз болот. Хотя бы 15 000 ачып, экөөнү, үчөөнү алып, үйрөнүп такшалышыңыз керек. Сиз менден алып аткан билимдерди дагы аларга берип, монтип, эмне менден алып кет баарын 5 жылдык опытымды десем дагы сиз эмнеге мындай күчүңүз жетсе ошону эле ала аласыз да, чынындачы ар бир адам
канча каалы жетсе ошону алып кетет. Ошондо дагы сиз параллельно экинчи жумада, үчүнчү жумада туруп алып эле 15.000ден даже үчөөнө, Жалал Абадтан 20.000ден үчөөнө, төртөөнө. Жалал Абад азыр өсүп атат, өнүгүп атат, столица болгон атат, надо будет. Өтө аяктагы мисалы үчүн менин курбуларым, тааныштарым Бишкекке келейин деген да ой жок, потому что аяк аябай дагы өнүгөт, дагы өсөт. Демек сиз бул тарапта эмне кылышыңыз керек? Биринчиден билимди күчөтүшүңүз керек. Азыр сатуу менеджерде окуп атканыңыз азаматсыз, сиз итак сатканды үйрөнүшүңүз керек. Бул тарапта сатуу эч качан сизге кандай десем лишний болбойт. Даже сиз бул жакта продюсерликти дагы үйрөнүп, анан мен сизге кеңешим наставник болуңуз. Зачем сизге продюсер болуп? Наставник болуңуз. Ичинде ошол Жалал Абадта мугалимдер болобу, Жалал Абадта сизге окшогон айымдар болобу? Аларды 20.000ден, хотя бы бир айга, эки айга деле насаатчылыкка үчөөнү, бешөөнү 20.000ден алсаңыз 100.000 таап атасыз. Жума сайын алар менен жарым күн, 3-4 саатка жолугуп, калган онлайн зумдан да окутасыз. Сиз насаатчылыкка келгенде наставничество кандай өтөт экенин көрөсүз, билесиз. Ошондо түшүнөсүз. Мисалы үчүн меники 50.000, 100.000, 200.000 болсо, сиз ошол эле Жалал Абадтан 15.000ден, 20.000ден үчөөнү, бешөөнү алып баштасаңыз болот. Такшалып, аларга результат берип, жакшы окуткан сайын дальше сиз уже экинчи потокту 30.000ден 2-3өөнү аласыз. Аз адам аласыз, но кымбатыраак аласыз. Меньше энергия коротосуз, но зато сиз уже эле 3 адамдан уже 100.000 болуп атат, почти 90.000 болот да. Ошон үчүн кийин эгер азыр сатуу менеджерликте да жакшы такшалып, өздөштүрүп, дагы да параллельно ал жакта да иштеп, жакшы боло берсеңиз, балким жаңы жылдан кийин сиз айтасыз: "Кундуз, мен сатуу менеджер курсун ачкым келет, 5.000 сомдон 2 айда бир, ай сайын 10 адамга, 20 адамга 5.000 сомдон окутуп 100.000 тапкым келет" деп айтасыз, балким. Түшүндүкпү? Ал үчүн сиз өзүңүз такшалышыңыз керек. Өзүңүз иштеп, көрүп, кандай иштейт, дроп болгонго чейин өзүңүз кадимкидей ошол нерсени жасап үйрөнүшүңүз керек да. У вас Азыр есть данный момент анализ. сатуу менеджер болуп иштеп атамын. Азаматсыз, мен айтып Уже атпаймынбы, 50 азаматсыз. адамды эме кылдым. Жанагындай подключение. Классно, 50 адам менен иштешип, уже сатуулар жазып атсаңыз, сиз азаматсыз, отказдарды алып, уже сиз көнүпсүз, отказдарды алып, сиз уже такшалып атыпсыз. Бул жакшы, бул абдан жакшы нерсе. Кийин сатуу менеджер курсун ачпаган күндө деле сизге наставничествода келген ошол мугалимби, же болбосо Жалал Абадта бир салондо иштеген эжекеби, инстаграмыңды монтип иштетесиң, монтип сатасың, кызматыңды монтип сатасың, репетитор болгонуң, курс ачпай тургунуң, инстаграмыңда мондой эле иштеткиниң. Мисалы үчүн инстаграмың азыр мындай аз эле подписчик болсо, сатуучу кылып, упаковка кылып, 1-2 адамды 20.000ден үчөөнү алсаң эле 60.000 сом таап атасың деп, хотя бы 3 сатууну кылганды үйрөтүп, ошол 20.000ден кантип сатыш керек, 20.000дик курс кандай болот, тарифи кандай болот, ичинде программасы кандай болот, сиз үйрөнүшүңүз керек. Үйрөнүшүңүз керек да, это маанилүү нерсе да. Түшүнүп атасызбы азыр мени, же түшүнгөн жоксузбу? Түшүндүңүзбү? Түшүнүп атамын. Такшалышым керек экен да. Анан продюсер ошондо мен болсом болот экен да. Мисалы үчүн сиздики психология бар го, анан кийин кээ биркилерге мисалы үчүн продюсер эмес, башка эме менен, сфера менен кетиш керек деп айтат экенсиз да. Ошого азыр мага продюсер болгонду сунуштайсыз, Мен сизге биринчи эмнени сунуштайм? Биринчи сиз насаатчылыкка келгенде айтам: "Эжеке, үчөөнү насаатчылыкка хоть 15.000ден алып алып такшалыңыз. Бериңиз билим. Эмнеңиз бар сатуу жаатынан, алар вообще онлайнды билбей, инстаграмды даже колдонбой, жөн эле пользователь болсо дагы ошо 0дон 15.000ге үчөөнү алып, сразу параллельно окуп атып такшалыңыз" деп айтам. Потому что сиз качан такшалганда, сиз берип баштаганда, ошондо практика жүзүндө анан келет. Түшүндүңүзбү? Түшүндүм. Экинчиден, үчөөнү алдыңыз 15.000 же 20.000ден 60.000. Экинчиси, ошол эле Жалал Абадтан бирөөнү продюсерликке, мен айтам да мындай, кандай десем, окуп атып туруп, биз сизге окуп атып туруп, подопытный кролик сыяктуу бирөө керек чынында элечи. Кээ бир эксперттер көп акча төлөгүсү келбейт жакшы продюсерлерге. Ошон үчүн мен продюсер менен иштеп көрөм деп Жалал Абадтан бирөөнү жандуу алып, сиз аны хоть 50.000 киреше, 100.000 киреше же 150.000 кирешеге чыгарсаңыз дагы окуп атып, ошо менен такшалсаңыз болот. Билимиңизди
Как раз ошо менен өзүңүз эле сатуу менеджери болуп, эч кандай роб командасы жок эле, потому что ал кичинекей эксперт да күнүнө сизге 100 лид алып келе албайт. 100 лид реклама балким акча да кетире албашы мүмкүн, ошон үчүн ал да нолдон болушу мүмкүн. Көп акчасы болсо дагы вложение кылгысы келбейт, рекламага салгысы келбейт, мышление даяр эмес болушу мүмкүн. Ошон үчүн сиз ошол эле Жалал Абадтан, ошол жактан ошондой бирөөнү аласыз и сразу параллельно насаатчылык. Ошондо мен сразу менен насаатчылык как наставник, сиз өзүңүз как наставник кетишиңиз керек да. Анан продюсерликти дагы жакшы өздөштүрүп, мындай даамын татып көрүш үчүн бирөөнү алып, шашпай жаңы жылдан кийин дагы бирөөнү алып, акырындык менен өздөштүрө бересиз. Бирок негизи ошо тренерлик менен кетиңиз. Бизнес тренерсиз, предназначение боюнча бизнес тренерсиз, сиз насаатчысыз, тренерсиз. Сиз адамга түшүндүрүп, аны түшүнгүңүз келе берет да, түшүнүп, отуруп алып, тет-а-тет жандуу окуткуңуз келет. Сиз аларды чакырып алып, Жалал Абадтан кофейняданбы, бир офиске чакырып алып, үчөөнү башында 3 болсо, кийин 5, 10 чейин алып турушуңуз керек. 3 айда 10 20 миңден алсаңыз эле момдай жетет сизге. Алгачкы 100 миң, 200 миң ушул балдарыңыз менен Жалал Абадта туруп, постоянный стабильный 150-200 миң кирешеге чыксаңыз сонун болот. Башында 50-100гө чыгасыз, андан кийин талыкпай иштеп атып 200гө чейин, 150-200гө чейин. Андан кийин анан 300, 500, 500дөн андай миллион. Сразу нолдон туруп миллион деген болбойт. Мозг сопротивление берет. Как психолог айтып атам. 5 жылдык тажрыйбасы бар, опыты бар продюсер катары айтып атам. Мен чындыкты айтып атам. Бул жакта миллиондор эмес, бул реалдуу цифраларды сизге айтып атам. Кандай болот? Сиз продюсерликти татып көрөсүз, анан айтышыңыз мүмкүн. Кундуз, что-то я не хочу. Мен насаатчы болоюнчу лучше. Мен билим эле берейинчи дейсиз. Мен ал продюсерлик болуп, жоопкерчилик алып алып, ага мамочка болуп, мен аны түрткүлөп, мага ал кереги жок, бирок мен опыт алып алдым, мен үйрөндүм. Насаатчылыкка ошол нерсени да кошуп кете алам. Жалал Абадта окуган, мендей болгон жөнөкөй жашаган айымдарга, Бишкекке бара албаган, жандуу окугусу келгендерге менин 20 миңдик тарифим моомдай келет экен. Ошон үчүн мен 20 миңден эле 5 айымды 10 айымга чейин буюрса эмдиги жылы постоянно 3 ай сайын ушинтип алып, өзүм кирешелериме чыккым келет. И постоянно билимиңизди өстүрүп кете бересиз. Азыр баштабасаңыз отура бересиз. Мен өзүм 15 миңдик насаатчылыктан 5 жыл мурун баштагам. Башташ керек, азыр башташ керек. Караңызчы, сетевойлор канча көп аякта. Жалал Абадта сетевойдо иштегендер канча? Greenleaf, башка, Сибирское здоровье, толтура сетевой бар. Ошолорго деле 15 миңдик насаатчылык Инстаграмдан кантип мастер-класс кылыш керек, кантип бизнес завтрак кылыш керек, кантип продукцияңды айтып беришиң керек, кантип сатышың керек, анын баарын үйрөнүп алып, сиз хотя бы ошентип акырындап передавать этсеңиз болот. Бирок сиз эгерде менин насаатчылык тарифимде катталсаңыз, алгоритм запусков эмес, насаатчылык тарифим 96 миңдик тариф. Ал тарапта Бишкекте 2 күндүк жолугушум бар, эртеден кечке. Көп курстарым доступ берем. Командам, дизайнер менден. Ошол 2 күндүк жандуу жолугушууга да келем. Жалал Абадтан жака келем, ошого катышам десеңиз, прям мен айтат элем да, ошол 2 күндүк жандуу жолугушуудан калбаңыз депчи. Ошол эң маанилүү. Мен жаныма келип, сүрөттөргө түшүп, өзүңүздү реклама кылып, прокачка кылып келгенге жараша сразу мен дагы мобилограф бермекмин. Өзүңүздүн рилстериңизди тартып, упаковка кылып, азыр аракет кылып баштабасаңыз, потом уже сложнее будет, да? Азыр акырындык менен 15 миңге экөөнүбү, үчөөнү аласызбы? Кантип сатыш керек, эмне кылышыңыз керек, мен үйрөтөм. Мен 5 жылдан бери наставникмин, ошон үчүн насаатчылыкты кандай программасын түзөсүз, 15 миңге, 20 миңге татыктуу кылып эмне кыласыз? Балким 20 миң, 40 миңдик кылабыз, 20 миң, андан кийин акырындык менен көтөрүлүп баштайсыз. Ошон үчүн ичинде өздөштүрүшүңүз керек экен. Бирок мен сүйүнгөн жерим то, что сиз азыр хотя бы сатуу менеджерликти окуп атасыз. Бирок мен дагы өзүмдүн сатуу менеджер курсумду белекке берем. SMM курсумду белекке берем, потому что сиз Жалал Абадта насаатчылык ачкандачы, базовый эле нолдон адамдарды алып 15 миңден как наставник үйрөтөсүз. Сиз аларга продюсерлик моон эмес, базовый Инстаграмдан сатканды, упаковка кылганды, ошол нерселерди үйрөтөсүз да. Мен да 5 жыл мурун 15 миңден баштаганмын. Наставничество баштаганмын. Поэтому бул нерсе востребовано. Да. Ичинде жана погружение в SMM курсум белекке, сатуу менеджери курсу белекке, кайтарым байланыш менен бизде мына октябрда кайра болсо, ал жакка да кошуп коем. Сиз эмне менден билим мээңизге ала алсаңыз, өзүңүз ошол нерсенин баардыгын дагы
ошо 3-өн аласызбы, 5-өн аласызбы, аларга бере аласыз, үйрөтө аласыз. Түшүндүңүзбү? Жандуу үйрөтөсүз. Сиз деген жандуу жакшысыз да, отуруп алып монтип жандуу өзүңүз да ошондойду каалайсыз, башкаларга да ошондой жакшы бересиз да, бияктачы. Ошон үчүн. И бул жакта сизде эме бар экен. Сизге акча көп табыш үчүн болгону билим жетпей атыптыр эжеке. Болгону билим. Сизде аракет бар экен, дисциплина бар экен, акчаны кармаганды билет экенсиз. Болгону эме билим жок болгон үчүн сизде уверенность жок. Түшүндүңүзбү? Түшүнүп болуп атабы эми? Дагы кандай сурооңуз бар? Психология боюнча дагы ошо сурайын дегем. Бүгүн бизде запуск боюнча, запуск боюнча мен насаатчылыкка келгендерди и так психологиялык дагы поддержка кылам өзүм. Кайсыл жаатта мен айтып атпайм, мына бул жакта сизге сатууну үйрөнүшүңүз керек экен. Адамдар менен адекватный сүйлөшкөндү, адамдарды укканды үйрөнүшүңүз керек экен. Мамиле курганды үйрөнүшүңүз керек экен. Мамиле курбай басып кетпей, адамды түшүнгөндү, укканды, жазганды, достошконду үйрөнүшүңүз керек экен. Мамиледен жабыркайт экенсиз. Түшүнүктүү, Кындызайым, чоң рахмат. Ооба, командама номериңизди жибекке жазып, командама дагы курсуңузга окуймун. консультация алсаңыз болот. Баракчаңызды көрө алган жокмун. Командам разбор кылып берет. Командам баары билет. Болуп атат да магачы. Менден болуп атабы? Интернетиңиз начар экен. Интернетиңиз начар экен. Интернетиңиз начар экен. Рахмат сизге. Рахмат сизге, Мунар эже. Рахмат сизге дагы. Сизге да рахмат. Так, бул жакта өтө көп айымдар бар экен. Онлайн магазин дейт Мунар айымды жаңы эле консультация кылдык. Мунар айымдын Кайсы жактан чыгайын? X'ти басып чыгайынбы? X'ти басып чыгасыз. Алло. Так. X'ти басып чыгып кетейинби? Ооба. Ой, чочуп кеттим го. Саламатсызбы? X'ти басасыз, Мунар айым. X'ти басып чыгып кетейин, а? Катып калды менде. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Кындызайым? Кутман кечиңиз менен. Атыңыз ким? Атым Меринса. Биздин аккаунтта спроско аябай курска аябай спрос болуп атат да. Ошону карап коесузбу? Курсуңуз канча турат? Жок, курс ачыла элек. Эмнеге спрос болуп атат? Үйрөтүңүз деп да. Анда үйрөтүңүз да эч сурап атса эмне отурасыз? Ошо отурам да, чыгын албай эле, духум жетпей эле отурам да. Аз көрөбүз баракчаңызды. Рахмат. Эмнеге духуңуз жетпей атат? Билим жетпей атат да. Кантип ачам, эмне кылам? Ошо кантип ачам, жолдорун билбей атам. Ачып алып анан кантип сатам? Кантип результат берем? Анан кантип экинчи поток кылам дейсиз да. Ага билим жетпейт. Ооба, ошондой болуп атат. Сиз антип көп ойлонбой эле келиңиз мага. Ачасыз курсуңузду, биринчи, экинчи, үчүнчү потокторду сразу кылып баштаганды үйрөнүшүңүз керек. Параллельно окуп атып сатышыңыз керек да. Сатышыңыз керек, үйрөнүшүңүз керек. Курс ачкан боюнча мастермин го дейм мен. Так. Мындай да, мен кандай десем, мисалы үчүн үйдө жандуу гүлдөрдү өстүрө албайм. Ошолорду кантип уход кылыш керек, билбейм да. Ошондой эле жолда кантип кылыш керек, эмне кылыш керек, билбейм такырчы. Ошон үчүн мен айтам, ар бир чымчыкты сойсо да касапчы сойсун дегендей эле ар бир нишада өзүнүн күчтүү эксперти болот. Анан мисалы үчүн мен гүл өстүрө албасам, азыр гүлдөрүм мага дайыма гүл подарок кылышат да. Аны өлтүрүп салбаш үчүн по-любому сиздин нишаңыз, сиздин сфера аябай востребованный. Надо будет сиз даже ошол офистерге барып гүлдөрдүн баарын полностью жайгаштырып, андан сырткары ошол группа ачып сатып, инстаграмыңызды аябай бренд кылышыңыз керек да. Аябай спрос болуп атат азыр жандуу гүлдөргө, билесиз да, Кечиресиз, биздики жандуу эмес да. Биздики искусственный. искусственный. Ооба, декоративный.
Бирок Ошону өзүңүз жасайсызбы? бүт баарын өзүм жасаймын. Канзада эсенем болуп иштейт болчу да магачы. Азыр эми Туркияга кетип калды. Канзаданы тааныйсыңар. Тааныйм, ооба, кантип тааныбайм. Силердин туулган күнүңөргө дагы гүл алып кеткен болчу менден. Турат биякта гүлүңүз. Ошол гүл сиздики беле? Ооба. Ошону сиз жасадыңызбы? Ооба, мен Я вам жасадым. сейчас покажу, у меня тут. О, бул сиздикиби? Ооба. Бул, Ооба, меники. Катуу реклама кылайын сизди. Ошол меники болчу. Жакшы. Мага күндө 2-3 кыздар жазат да, качан курс ачасыз, күтүп атабыз депчи. Бирок 2-3 айдан бери ушинтип жазып турушат постоянно. Мен чыгынбай эле Потому что результатты көрүп атпаймынбы? Сиздин гүлдү карап туруп, сиз жүрөгүңүз менен, мээнетиңиз менен жазалганы көрүнүп турат да. От всей души Miss Flower дейт. Эми окуп атам Miss Flower дегенди. ошол болчу. Мындай да, гүлдү кармаганда адам жүрөгү менен жасаганы сезилип атат магачы. От души жазалганыч. Анан ушуну көргөндө, демек курста дагы мен да ушундай жасаганды үйрөнөм деген сезим ойгонуп атат мендечи. Ошон үчүн сизге кайра жазып атышат да буларчы. Бул жакшы үйрөтөт. Бул действительно майын чыгарып кылат окшойт. Өзү жакшы жазайт, значит мен да ушундай жакшы жасаганды үйрөнөм. Өзгөчө айыл кесекте, айылда жашаган келиндерге, декретте отургандарга өнөрчүлүк эч качан наздык кылбайт да. Бул жакшы да. Бирөөгө барса дагы конокко өзүнүн колу менен гүл алып барат, сатат, белекке берет. Өнөр өтө сонунда. Ооба. Вообще кыл экен, сонун экен, классно. Бул деген өзчү сен иш экен. Бишкектесизби сиз? Бишкекте, ооба. Практикумга катталдыңызбы воскресенье мен менен жолугушууга? Жок. Воскресенье мен менен жолугушуу болот 12ден баштап 4кө чейин. Макул, катталайын. Ошол жакка ооба 4 саат болот. Мен китебим белекке берем. Но ошол жакта дагы разборлор, мен менен сүйлөшүп полностью баракчаңызда да кантип эмне кылыш керек, 4 саатта келип мен менен жолугуп таанышып дагы суроолоруңузга дагы жооп ала аласыз да, инсайттарды ала аласыз. Аякта жеке бренд, кантип сиз өзүңүздү бренд кылсаңыз сатуулар дагы огуш бетер көбөйөт да. Гүлдөрбү, кийин гүл өстүргөндөргө наставник болуп кетесизби? Же дагы гүл магазинин ачып, үй оокаттары, постельный белье, Miss Flowers Home деп туруп укмуш дүкөн ачып саласызбы? Кийин аты жөнүңүз менен бренд болушуңуз керек. Келечекте арканды алыс таштап, келечекке чейин ойлонушуңуз керек. Азыр сиз үйдөсүз, гүл сатасыз. Ким билет, цветочный сеть болуп кетет, ичинде постельный бельелор менен балким үй буюмдарын да сатып кетесиз, Все возможно. Поэтому кечке эле Miss Flowers эмес, Miss Flowers это да бренд, но өзүңүздүн личный блогуңуз менен дагы соавторство менен жакшы рилстер, ушуларды жасаган, жүрөгүңүз менен жазып аткан үстүртөдөн таймлапс видеолорду дагы коштоп, описание кылып, органика менен чыккан аракет кылыңыз, Miss Flower дедиңизби? Ооба. Искусственные растения, цветы, дейт. Окей. Так. Ушул сизсиз, Ооба. Так, искусственные растения, цветы, деревья, декор для интерьера, дейт. Miss Flower дейт. Окей. Бул жака мен эмнени кошуп коймокмун? Өзүмдүн основной никти кошуп коймокмун да. Анан буякта өзүмдүн основной нигимди кошуп, основной нигимди дагы аябай сонун эме кылмакмын. Раскачка кылып баштамакмын, рилстерди тартып баштамакмын да, разговорный, рилске аябай басым жасамакмын да. Дальше бул жакта орхидея, лилия, орхидея, заказдар, касса, гүл касса, сакура дейт и все. Бул блогто ким экен ээси, кайсы аял айым жазайт экен, кандай айым жазайт экен, вообще эме жок экен да. Жок ал боюнча. Бу 22 000 экологиялык катталуучуларбы? Ооба. Накрутка эмес.
Бону өзүңүз киргизесизби боларды? ооба. Караңыз, биринчи эле бул актуальныйлардын үстүнөн иштешиңиз керек экен. Аябай көп экен, быкы-чыкы экен да. Эң основной нерселерди коюңуз да. Новинка эме азырда там, допустим, скидкалар, наличие, анан курс деп туруп уже чыгарышыңыз керек сиз. Курс деп өзүңүз чыгарышыңыз керек. Биздин гүл бакча дейт. Мындай да, биякта өзүңүз фотосессия кылдыңыз беле же өзүңүздү кыла Жок, элексизби? өзүм кыла элекмин. Тууган күнүңүз качан? 19 март 83. Сиз өзүңүзгө өзүңүз иштешиңиз керек. Оңой менен адамды укпайсыз да. Өзүңүз үйрөнүп алып эле, өзүңүз команда бир жакшы СММ алып, бир мобилограф, туруктуу мобилограф алып эле иштешиңиз керек. Сиз бирөөнү угуп отурбайсызбы. Азыр өзгөчө алып тупой болсо такыр укпайсыз да анычы. Сиз өзүңүз үйрөнүп алып эле мини команда түзүшүңүз керек. Сизге кереги жок продюсер. Укпайсыз аны баары бир. Караңыз, анан боякта сүрөтүңүздү коесуз. Основной эмеде бооларыңызды упаковка кылышыңыз керек экен. Сизди билбегендиктен мага көп кызыксыз болуп атат да. Өзүңүздү кошсоңуз, доверие да болмок. Анан бул обложкаларыңыз жоктугун карасаңыз. Обложка кылыңыз. Бирок сиз мунун баарын кылып, мунун баарын обложка сиз кылбашыңыз керек да, негизи айтам да. Монтеп киргенде мен мындай да, боякта сиздин жакшынакай сүрөтүңүздү көргүм келет. Эгерде үй бүлөмдү да көрсөтө берем десеңиз, бала чакаңыз менен түшкөн семейный сүрөтүңүз аркасында мен там мэрим, мынча жаштамын, мынча балам бар, Бишкекте жашайм. Мындай өзүңүздү жакшынакай упаковка кылган карусель. Карусель. Дальше бул жактан курсуңуз жөнүндө маалымат жана бияктан отзывдар. Гүлдөрдү алып, мисалы үчүн момундай эмоцияларын айтып, Отзывдар көп. аябай сонун экен. Мисалы үчүн мен да айтып атпаймынбы, ушундай сонун гүл экен, жүрөгүңүз менен жазалганы байкалып турат. Мындай экен, тигиндей экен деген сыяктуу фото, видео, отзывдарды карусель кылып баарын жүктөп, баарын салып коюшуңуз керек. Анан мен кимдин гүлдү сатып алып атам, ал ким көргүм келет, личностти көргүм келет. Адам Катып калдыбы? менен сиз аны деген элемент кылып чыгара албай атпайсызбы? Анан курс чыганды көрөм да, чыгаруу өзүнүн кандайдыр бир тартиби болот. Туруп туруп эле 10 миңден, туруп туруп эле 100 миңден эмес, рынокто кандай болуп атат? Сиз азыр деген эшикке чыгып алып 200 сомдон картошка килосуна сата албайсыз да. Себеби базардын баасы болот. Понимаете? Ошо түшүнүп атам, ошону билгим келди да, кантип ушинтип. Кандай гүлдөр, кантип заказ кылам дейт го, уже спрос, көрдүңүзбү? Спростун көптүгү. Спростун көптүгү. Интернет, мага түз эфирге чыккандардын баарынын интернети начарбы, же менин интернетим начарбы? Так. Сизге практикумга барайын анда. Анан караңыз, биринчиден Instagram баракчаңыз боюнча, эмеде мээрим айым, сиз муну деген өзүңүз кылчу адам эмессиз. Кылбашыңыз да керек, башыңызды оорутупчу. Сиз лучше бир айга 5 миң төлөйсүзбү, 8 миң төлөйсүзбү, онлайн бир кыз сизге жардам берсин, хоть декретте. Мен негизи, мен карасаңыз, Заткан Жусупованы кандай иштетишет, баракчасы тынбайт. Цифровой психологиям караңызчы, кандай тынбай иштейт. Ошол кыздарды башкарам. Даже менин основной баракчам тынбай иштейт. Ошол кыздарды мен үстүртөдөн башкарып, бир айга план берем, стратегия берем. Мен күнүнө мынтип отурсам, кантип масштабка чыгам? Кантип сатам? Кантип мен жашоом, балдарым, үй бүлөм, күйөөм калып кетпейби? Өзүмдүн окууларым. Ошон үчүн муну сиз кылбашыңыз керек. Муну сиз делегировать этишиңиз керек. Бирок өзүңүз билбесеңиз кантип делегировать этесиз? Кантип результат сурайсыз? Түшүнүңүзбү? Экинчиси, бүгүндөн баштап барбы аккаунтуңуз жокпу, өзүңүздө основной атыңыз, фамилияңыз менен упаковка кылып, айына, жумасына бир жолу келсе дагы, даже 2 жолу келеби, гүлдөрдү тартып, сиз менен, гүлдөр менен сонун видеолор тартып, эстетичный видеолор тартып, озвучкаларды тартып, кантип ушуларды үстүртөдөн жазып, жүрөгүңүз менен, сүйүүңүз менен монтип рахаттанып жазып аткан видеолор тартып, өзүнүн кесибин сүйгөн адамды көргөндө рахаттанасың да. Даже торт жазып атып, жүрөгү менен ушинтип сонун жазып атканын көрсөм, мен кесибин сүйгөн айымдан сатып алгым келет.
ошол нерселерди чагылдырып, какой-то бир өзү трендтерди тартып, развлекательный контенттерди акырын өзүңүздүн балакчаңыздан да тартып, бияка соавторство кылып кетишиңиз керек. Анан бияка киргенде азыр эмне тренд болуп атат, кайсы гүлдөр спрос экенин мен билбедим, кайсыга скидка болуп атат, мугалимдердин майрамы, мен заказ кылышым керек, мондай нерселерди эле заказ кылсам болчу да экен мугалимдерге. Спрос сатышыңыз да керек, сатуу коюшуңуз керек. Бир кызды, эки кызды онлайн пычылдатып сатыш керек. Сиз өзүңүздүн хотя бы 3 сатуу менеджер өзүн башкарып эле ошолордон да биз беребиз. Роп менен сатуу менеджерди беребиз. Сиз ошону эле бир SMM, бир роп, 3-4 сатуу менеджер менен 3 кыз саткан, постоянно сатты, бонус алды. И плюс Бишкектен үйүңүзгө бир айда 4 жолу хотя бы, жумасына бир жолу. Мисалы үчүн биздин мобилографтар 15-20 миңге бир жумада бир жолу келип 4 саатка 10 видео тартып кетишет. Каалайсызбы, каалабайсызбы, үйүңүзгө келет дагы, сиз тартылбайсызбы, гүлдөрүңүздү тартат. Гүлдөрүңүздү тарттыбы, эмкиде келгенде сизди тартат. Ушинтип постоянно тартып, сүйлөп башташыңыз керек. Түшүндүкпү? 5 плюс 5 плюс 3, 8 плюс 8, 16. Вот вы творческая, ё-моё, идеально кылам дейт экенсиз да. Ооба. Кризис, страдания. Мен өзү Москвада дагы 13 жыл ногтиде иштегемин да. Маникюрдачы. Ошондо дагы ошо идеально кыламын деп отура берчүмүн да. До конца отурчумун. Өзүмө жакпай сайын кетирбей турчумун. Идеальный момент эч качан болбойт эже. Сизде ошол нерсе бар. Идеалдуу момент эч качан келбейт. Даже мен өзүмдүн блогум, менде да ошол нерсе бар да, менде да ошондой энергия бар сиздикиндей. Анан мен ичиме мынтем да, аккаунтум меники вообще эмне болуп атат, вообще быкычык болуп атат, аккаунтум лалафа болуп атат, колхоз болуп атат деп турам кайра. Шүгүр. Ушул аккаунтуман мен миллиондоп сатып атам. Шүгүр дейм да. Мен могу идеальный макеттерди жасап, очень красиво делать. Но ал мага сатуу алып келбесе, ал мага кэш алып келбесе, касса жок болсо, сатылбаса, зачем мага красота? Туурабы? Пайда алып келбесе, элге пайдалуу болбосо блогум, зачем мага красота? Менде бир эмес 2 дизайнер бар. Дизайнерлер у нас включены. Анан сиз платный воронкаларды үйрөнүшүңүз керек. Платный мастер-класс кылып, кандайдыр бир платный тренинг сыяктуу да, встречаларды кылып, курсуңузду онлайн форматта кантип сатасыз. Анан эгерде түз эфирге чыкпайм, кундуз, мондайларды көп кылбайм десеңиз, анда курстун баасы кандай болуш керек? Сатуу менеджерлерге эле байлап коюш керек, мисалы үчүнчү. Кандай болот? Курсуңузду бир жакшы тарттырып койсоңуз, сизге минимум 1 жыл акча алып келет, дополнительно иштеп берет. Негизи курс деген любой жизненный цикл, бир курстун жизненный цикл 1 жыл, 1,5 жыл болот. Анан жаңы нерсени ар бир поток кошуп туруш керек, жаңылантып туруш керек. Билим сферасында жаңы техникаларды кошуп кетесиз. Өзүңүз таанылып, өзүңүздүн аккаунтуңуздан таргет кетип, өзүңүзгө көбүрөөк басым жасап башташыңыз керек. Сиз жылдызсыз, элдин астына чыга аласыз, эл сизге келе алат, сиз жакшы окута алат экенсиз. Бул жактан БКЧКсынан бери көрсөтүп и так далее. Просто, я не знаю, здесь жалкоолонуп коесузбу же энергияңыз чарчап каласызбы? Но билим берүү, передача знанийден вы можете очень хорошие деньги зарабатывать. Личный бренд аябай строить этишиңиз керек. Вам давно было пора уже? Почему вы ушунча убакыт сидели, я не могу понять. Мен биринчи жасап баштаганда ойлободум да, спрос болот, үйрөтүңүз деп, мындай элдер сурайт деп ушундай ой болбоптур да. Анан эле бир убакта эле ушинтип жазып башташты. Анан кийинки ай, анан июльда, анан август, анан сентябрь, анан азыр болсо октябрь деп атам да. Деп эле ушинтип убакыт өтүп кетип атат. Мен болсо мисалы онлайн урок кыла турган болсом, мен 20-21 урок кылышым керек да, 10-15 минутадан. Ошондо бир 20-21 гүл жасаганды үйрөтөм да. И ошого мен күнүм жетет да, мисалы. Только мындай технический жактан азыр мындай аксап турам да.
Мгм. Мен сизди түшүндүм. Как это сделать, я могу подсказать. Анан по-любому сиз өзүңүз ушул нерсени алып кетишиңиз керек. Курс ачтыңызбы, дальше сатуу менеджерлер керек. Алар менен сиз өзүңүз бытчылдашпай, бир роп болот, сатуу бөлүмүнүн начальниги 3 кызы менен келип туруп сатып берет. Аларга сиз ошондо кандай кыласыз, алар менен кантип иштейсиз, кантип результат сурайсыз, кантип процент бересиз, кандай рилстерди кетиришиңиз керек, кандай оффер кыласыз. Аны бир өзүңүз үйрөнүп алсаңыз, эч кимге көз каранды болбой, кайра эле получается улам эле улам алмаштырып же бир нерсе өзүңүз алып кете аласыз. Бияктан мен стабильный бир 200-300 миңге чейин акчаны көрүп атам пока курстан. Анан ошону масштабка алып чыгам, кундуз моуну даярдандым десеңиз, уже дальше кантип иштешсек болот. Эжеке болду, үйрөнүпсүз, жакшы, азаматсыз. Курстан 200-300 миңге үйрөнүңүз, сатууну сиз сатууну үйрөнгөндө бияктагы сатууларыңыз дагы көбөйүп баштайт да, заказдарчы. ооба. Ал жакты да командага байлап масштабка чыга бересиз. Анан айтам, эжеке, мына курсуңуздан окуп кыздарыңыз дагы курс ачып башташы мүмкүн, ошон үчүн келиңиз, уже насаатчылыкка ачабыз. Допустим, 50 миңден 2 айга 50 миңдик насаатчылык ачабыз. Дароо курс ачканды, жеке брендин түптөгөндү үйрөтөбүз. Дароо эле менден үйрөнүп алып, өзүңүз 3-өнү 5-өнү ачык бата алып алып, менден полный чык, мен өзүм колдойм устат катары депчи. Ошондо жүзү жарык келип курс ачат, биринчи үйрөнөт, андан кийин курс ачкым келет, сендей болгум келет деп келет. Мисалы үчүн мага деле келип атпайбы насаатчылыкка? Кундуз сендей болгум келет, продюсер болгум келет, сендей наставничество ачкым келет, 30 миңден 50 миңден. Жакшылап продюсерликти өздөштүрүм келет, честный продажа, экологичный, сендей мындай честный личный бренд хочу депчи. Ошондо мен айтам, мендей болгуң келеби? Баардыгын мына насаатчылыкта үйрөтөм мен. Менде эмне бар, эмне билим бар, насаатчылыктан үйрөн деп айтам. Ошондо экинчи пункту бул мисалы үчүн эми условно айтып атам, басынчы көрөбүз да, сиз кандай сезесиз 50 миңге 2 айга, балким 25 миң 50 миңдик онлайн оффлайн насаатчылык болобу. Курс мисалы үчүн бул гүлдөрдүн курсу 1 айлык курс 5 миң болобу же 6 миң болобу, аны мен эмес асмандан алып, экөөбүз окуганда сиз түшүнөсүз, анализ кылып, рынокто эмне болуп атат, конкуренттерде эмне болуп атат, мен эмне бере алам, менин өзгөчөлүгүм эмне, баарын топтолуп туруп анан ичибизден чыгат бир баа. Асмандан алып кое албайбыз анычы. Экинчиден, насаатчылык ачаардын астында сен өзүң чыкпасаң, өзүң кыйратпасаң, каяктагы жеке бренд дейт да. Ошон үчүн азыртадан сиз өзүңүз акырындык менен иштетип, хуктар, жакшы рилстерди тартып, аны сиз отуруп монтаж кылбашыңыз керек. Это не ваше дело, это не для вас. Аны келип жанагындай мобилограф стабильно келип тартып турат, монтаждайт, күнүнө стабильно тиги СММщик онлайн отуруп алып, баласы менен үйдө отурабы. Хоть онлайн келбесе дагы, жашынакай дисциплинада сизге иштеп берет. Аны менен кантип иштеш керек? Ал 2 айдан кетип калса, сиз кайра отуруп каласызбы? Жаңын алганда кантип иштетесиз? Команданы кантип башкарасыз? Мунун баардыгы тажрыйба, опыт да. Эч ким бизде түбөлүк жок. Сатуу менеджерлер 2 ай, 3 айдан кетип калышы мүмкүн. Кайра алдыңызбы? Кантип иштешесиз аны менен? Даже мен азыр жаңы сатуу бөлүмүн түптөп атам. Алмашып турушат 3 ай сайын, кетип калышат и так далее. Да это нормально, это жизнь, это это жизнь, это онлайнда ошондой болот. Команданы мотивация берип, бирок жаныңызда постоянно СММщик хотя бы 1 жылдан кем эмес иштеп бергенге эмне кылыш керек? Кантип иштешиңиз керек? Кантип ага ютубуңузду кантип бересиз, тиктокту кантип иштетесиз? Биздин кыздар ютуб, тикток, бир кызым полный иштетет да. Кантип аларга канча акча төлөйм, кантип мотивация берем, кантип планды коем, кантип результатты сурайм. Анын баардыгын сиз өзүңүз алып, эч кимге көз каранды болбой, өзүңүз үйрөнөсүз, болду, өмүр бою өзүңүзгө керек. Өзүңүзгө алган нерсе ал өзүңүздө калат да. Мисалы үчүн бир өнөр үйрөнүп алдыңыз, сизде калды да, мен азыр тартып албайм өнөрдү. Ошондой эле бир үйрөнүп алыңыз, команда роп берем, сатуу менеджерлерин берем, СММди издешип табышам, чтоб дальше сизде калыш үчүн. 2 айдан окуп калып келем, дальше сизде калыш үчүн кантип иштетип кетишиңиз керек. Анан профессиональныйраак эме тускл экен да, Miss Flowers деген тускылыраак болуп баратат, не знаю, но иши кылса өзүңүздүн инстаграмыңызды да полный иштеткен үйрөтүшүңүз керек. Анан ошол эле курсту окуп алган кыздар деле курс ачып башташы мүмкүн. Ошон үчүн сиз ачык айтасыз, кел насаатчылыкта мен чыкы быкы чыкысынан бери үйрөтүп, өзүң эле ушул менден өзүм плюс еще курсту кантип ачасың, кантип ошол именно жаздырып атканда эмне детальдар керек, баардыгын айтып берем деп. Адам баары бир энергияңызды тандайт.
ошол нишадагылар сизди башка бүл өнөрчүлүктө жүргөндүн баардыгын эле насаачылыкка даже ала аласыз. Кол өнөрчүлүктөгүлөрдү дагы полный. То есть бул бир 6 ай, плюс-минус даже 3 ай, 6 ай. Биринчи курс ачасыз 2 айда. Курс ачып, сатууларды үйрөнүп, өзүңүз даяр болуп, жаңы жыл өткөндөн кийин дальше может быть эми насаачылык ачам, эми мындай кылам деп бул акырындык менен кылчу иштер да. Биринчи курсту жаздырып, курсту кантип жазасыз, эмне кылыш керек, курс алгандан кийин результат бериш керек. Курсту алып алып, алар результатка чыгып, жакшы болсо, курсуңуз көркүп, өсүп, дальше спрос болуп, аябай эл өзү келип баштайт да. И здесь как по-честному работать, честные продажи, честный результаттарды кантип чагылдырасыз, кейсти кантип топтойсуз, ушунун баардыгын мен өзүм үйрөтөм. Сиз Бишкекте болсоңуз 28 воскресенье келиңиз жолугушууга. Диреке мага номер калтырып туруп, мен менеджермен дагы полный консультация алсаңыз, консультация алыңыз. Кыздар даярдайт, эмеге практикум бизде отельде болот 4 саат бою. 4 саат бою менен жолугушуу болот. Автордук жеке бренд боюнча китебим, ичинде психология дагы бар. Ошону үйрөнүшүңүз керек экен. Вы не техническая, и вы особо не разговорчивая экенсиз да, мындайчы көп адамдар менен, интроверт, наверное, скорее всего, но эме да, бир аз энергия, анан ушул багытта билим бир азым жетишпей жатат. Дагы билим алсаңыз, еще больше денег будете зарабатывать. Еще больше будете денег зарабатывать. Ошол, Мерим айым. Воскресенье жолугабыз буюрса барам. Рахмат. Жактыбы консультация? Сонун. Я правду сказала. Я правду. Я как она есть. Не ожидала. Рахмат сизге. Да. Тыңдаганыңыз үчүн. Рахмат. Рахмат. Бүгүн мага аябай көп айтып атышат. Мен сенден не ожидала, сен ушундай эксперт экениңди не ожидала деп да көп суроолорду айтып атышат. X'ти басып койсоңуз болот. X. Үстүндө X. X чыкпайт атко. Үстүндө. Все. Сон суроо бериптир, буякта мага Дулат Бижанов жагабы сизге дейт. Ооба жагат, наставнигим да. Бүгүн уже мага экинчи адам айтып атат, сизден ушундай не ожидала депчи, то есть сиздин ушундай эксперт экениңизди не ожидала депчи. Кажется, вам нравятся мои разборы, да? Кундуз айым, мен 9 май туулганмын, миссиям эмне дейт. Татту момент ош дейт. Разбор дейт. Девочки, отправляйте мне запрос. Я не могу же просто так разбор делать. Мага запрос таштаңыздар прямой эфирге, я сделаю вам разбор. Hello, baby дейт. Салам ханым дейт. Мен түз эфирлериме акыркы учурда мен текст Сани дейт. Мени көрүп коюңуз дейт. Так. Караңыздар айымдар. Азыр мен бир айымга разбор жазайм, ага чейин мен сиздерге 1-октябрда менин насаатчылыгым башталат. 2 айлык насаатчылыгым жана 1 жылдык насаатчылыгым болот. 1 жыл бою менин алкагымда, командамдын коштоосунда болсоңор болот. Негизи эле психолог катары, наставник катары, продюсер катары насаатчылыкта иштешемин. Потому что силердин дагы полный бул жакта, мен мисалы үчүн мына Мерим айымды не техническая, да, ана оңой менен бирөөнү укпайт да, особенно билими аз болуп, тупой болсо укпай коет да. Ошон үчүн бул жакта энергиянын аздыгы, кыймылдын аздыгы, анан өзүнө аябай высокий требование, да, өзүнөн аябай көп нерсе талап кылат, еще көп нерсени жактырбайт да. Ошону как бы билип туруп, адамдарды по-любому аны колдоном да. Анан бул жакта эмне айткым келип атат? Эмне билимим бар болсо, аны колдонуп насаатчылыкта албетте иштешем. Экинчиси болсо, 28-inde ушул воскресенье саат 12-ден баштап саат 4-кө чейин мен менен жолугушуу болот. Разборлор болот, айтам наглядно и так далее, да, именно эмнеден баштап кантип иштеш керек. У нас будет дисплей, я, наверное, инстаграмдарыңарды талдап айтам и мындай карап туруп, как нужно, что нужно делать и так далее, да.
Особенно бизнесте жүрсөңүздөр дагы сөзсүз түрдө пайдалуу болот. Жакынкы жолугушууга кирүү 1000 сом. Ичинде автордук китеп белекке, автордук бренд аттуу китебим белекке болот сөзсүз түрдө. Анан бул 28 сентябрь саат 12-ден 16:00 чейин барганга аракет кылам. Сөзсүз түрдө келиңиз. Ооба. Орундар чектелүү болгону бир 20-30 эле айымга, мырзага келүүгө мүмкүн. Жана бул кандай десем, я поняла, силерге менин разборлорум аябай жагат турбайбы? Я буду разбирать запуски, да. Сонун экен. Экинчиси болсо сиздерге аракет кылам барганга дейт. Экинчиден 2 айлык 1 октябрда насаа ачылган башталат. Бизде сонун онлайн тариф дагы бар и оффлайн дагы тариф бар. Кундуз Аймести 1 жылдан бери көрөмүн, сону кызсыз мен да бармакмын дейт. Келиңиз, сөзсүз түрдө жолугушабыз, таанышабыз. Сөзсүз түрдө барыш керек ушундай жолугушууларга. Бүгүн эртең да силерге разбор кылам, бирок ага чейин мен эмнени айтып атам бул жакта. Жакын арада менин насаачылыгым башталат. Насаачылыгым башталат. Бул жакта именно алгоритм запусков, бул онлайн тариф. Бул жакта полностью 2 ай бою онлайн окуйсуздар. Жандуу алгоритм запусков насаачылык бирдей өтөт, бирдей зумдарда өтөм. Ар бир понедельник сабак, пятница сабак. Андан кийин 10-11 октябрдын 10-11 2 күн жандуу обучение кылам. Полностью 2 күн эртеден кечке силерди обучать этебиз. Жана негизи менин основной аккаунтумда только насаачылык калат. Эмки насаачылык жаңы жылдан кийин болот. Кымбат болот мындан. Андан кийинкиси эле негизи азыр бизде спрос сезон, жаңы жыл келе жатат, мына күз келе атат, майрамдар, тойлор. Именно азыркы ушул маалда иштеп калышыңыздар керек. Именно ушул маалда параллельно окуп атып, өзүңүздөрдө дагы проекттерди чыгарып аракет кылышыңыздар керек. Эгерде сизде билим бар болсо, мына билим бар экен, өнөр бар экен, муну сөзсүз түрдө чыгарыш керек. Аракет, каалоо бар болсо чыгарыш керек. Менде насаачылык бар, онлайн полностью окутам, полностью, бирок 2 күн жандуу обученияга келсеңер болот насаачылыкта. Анан жок, мен жекече иштешем, даже окубайм, бирок сенин командаңдын сопровождениясы керек Кундуз десеңер, анда бул дип индивидуальный насаачылык, жекече иштешебиз экөөбүз. Сабактарга деле доступ берем, булар группага деле кошуп коем, бирок экөөбүз жекече иштешебиз да. Мен окубайм дегендерге, но менин сөзүм окуп алышыңар керек. Бир инсайт алсаң дагы группага кошулуп окусаңыздар болот. Бирок азыр менде өзгөчө мына продюсерлер, эксперттер, психологдор, сопровождение, 2 айга сопровождение, 1 жылга сопровождение насаачылыкка келгилер келет. Потому что кээ бирөө ошондойду каалашат да. Бирок насаачылыкта мен эмнени үйрөтөм? Наставник болгонду, курс ачканды, сатканды, продюсерлик кесипти, ичинде запусктарды, кечке эле продюсер эмес, именно наставничествосын өзүн упаковка кылып чыгарганы, курсту туура багытка койгонду, экологично, честно иштегенди, жана психология дагы бар, сатуулар дагы бар менин насаачылыгымда, жеке бренд дагы бар. Баардык нерсени камтып кетебиз. Эмне билимим бар болсо, ошол нерсени мен бул жакка берем. Жана онлайн тарифте дагы бул автордук китебим, Кыргызстан иши болсоңуз биз сиздерге жөнөтөбүз китепти. Андан сырткары спикерлер, нейросеть боюнча спикер болот, албетте запусктарга керектүү фишкалардын баардыгын үйрөтөм. Жана өзүмдү Заткан Жусуповада эмне воронка колдонсом, ошонун баардыгын үйрөтөм. Жана андан сырткары дизайнер менин командамдан болот, көп сатуу менеджерлер керек болсо дагы камсыз кылууга биз даярбыз, албетте. Сертификат ооба берилет сөзсүз түрдө. Аудио практикалар мен жана менин командамдын коштоосунда. Эмки насаачылык жаңы жылдан кийин болот, албетте кымбат болот. Бирок азыркы маалда эч качан идеалдуу момент не наступит. И так вам уже сколько, 40, 50, еще думать хотите, да, честно. Не бывает идеального момента. Там, где страхи, там рост. Там, где страхи, там рост. Мисалы үчүн, акыркы жолу Дулат Бижановдон 400 миңге окуганда, мисалы үчүн, балким араңарда, мисалы үчүн, мындай окууга бара албайм, корком дегендер. Именно коркууларды жеңип, мы должны идти туда. Силер кылбасаңар, башкалар кылат. Поэтому нужно делать. Бизде 3 айга, 6 айга чейин рассрочкалар бар. Сөзсүз түрдө номер калтырсаңыздар болот. Так, бул жакта биздин мага запрос
таштасаңыздар болот. Очень много запросов. Бул жакта фуд-блогер, наставник дейт. Бул жактан бир айым дагы жазып атат жанатан бери. Ооба, консультация алсаңыздар болот. Насаачылык боюнча сөзсүз түрдө командаман. Бул акыркы жума и полностью акысыз консультацияларда токтойт. Полностью бизде 1-октябрдан кийин полностью биз ишке киришебиз. И командам мен дагы акысыз консультацияларды кылбайбыз. Ошон үчүн сөзсүз түрдө илишип, жетишип калыңыздар. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кандайсыз, жакшысызбы, Кундуз айым? Жакшы. Каяктан чыгып атасыз? Оштон. Атыңыз ким? Нураида. Нураида. Нураида, эмне иш менен алексиз? Мен азыркы учурда менеджермин, бирок буга чейин ошол өзүм негизи тортко жакынмын да. Тортко окугум келет, бирок анан ошол акча жагынан кичине тартыш болуп эле өзүм деле кээде кызыгып, кээде кызыкпай калам. Анан ошо онлайнга эми үйдө декретте отуруп калып, ошо торту жасап эме кылсам онлайнга чыксам деп ойлонуп атат элем да. Анан Торту окудуңузбу же окуй элексизби? өзү негизинен нар жагынан кызыгып жасап эме кылам, бирок окуй элекмин. Бирок менеджерликке Самоучкасыз. 3 айдан Менеджерлик. Круто. Сатуу менеджер болуп иштейсиз азыр, э? Сатуу менеджер болуп. Круто. Ооба, акысыз консультация алыш үчүн номер калтырсаңыз болот. Лечебный массаж аппарат иштетем дейт. Круто. Ооба, номериңизди калтырып коюңуз. Менин командам сонун консультация өткөрүп беришет сиздерге. Кому не успеваю, Кундуз айым мен сизди 1 жылдан бери көрөм дейт. Так, сетевойдо иштегендерге да жардам бере аласыңбы дейт. Ооба, келиңиз эже 28-inde келесиз да. Бир эле техника бул жакта. Мастер-класстарга кантип адам чогултасыз, жеке брендиңизди кантип өнүктүрөсүз. Так, сиздин суроо боюнча Нураида, туулган күнүңүз? 02-08-2000. О, круто. Эме да? Психологияга кызыкпайсызбы? Кызыгам. Бар кызыгам. Эме кыл. Анан эмне тортко барам деп алдып атасыз деп эле. Сиздин акчаңыз психологияда экен го. Баягы өзүмдө ишенбечилик көбүрөөк да. Болбойт деп колуңузга ишенбейсиз да, өзүңүзгө да ишенбейсиз да, колуман келбейт, болбойт, чечкиндүү эмессиз. 3 күн ойлоносуз, долгасыз, дагы жакшы кичине иштейт экенсиз да, иштерим анткенсиз да, страдать этип кыла берет экенсиз да, мындайча айтканда. Аллилуйя, хотя бы иштеп атасыз, өзүңүзгө ишенбесеңиз дагы. Нурайда, негизи сизге мен кеңешим психология багытында кетиңиз. Психология тармагында менеджер болуңуз, ошол жактан өнүгүңүз, ошол жактан окуңуз, жашсыз, 2-эле жылкы экенсиз, 25 эле жашта экенсиз. Сиз же мыкты психолог боло аласыз негизичи. Адамдарды аябай түшүнгүңүз келет, түшүнөсүз. Кадимкидей көп нерсени кыла аласыз да. Мен сизге от душинский консультациям бул психологко барып менеджер болуңуз, роб болуңуз, ошого билбейм, мен продюсер боло аласызбы, но ошого полный психология багытында жакшы иш алып бара аласыз. Бирок ага чейин бир жыл, 2 жыл акча керек. Психолог болуш үчүн 2 айлык окуулар 200 000 турат, 300 000 турат, окууга тапшырыш керек. Ага пока мүмкүнчүлүк жок да сизде, туурабы? Ошон үчүн эмне кылышыңыз керек? Акча табышыңыз керек. Эгерде сиз азыр өзүңүз тортко кызыгам, самоучка болгум келет, үйрөнгүм келет десеңиз, бул творчество да, творческий процесс да. Эмне кылышыңыз керек? Анда сиз азыр ошол торт багытында самоучка болсоңуз дагы иштеп, инстаграмыңызды иштетип баштай бериңиз. Заказдарды алыңыз, иштеп баштаңыз. Балким сиз психология в призме ислама болосуз, ошол даражага жетиш үчүн сиз деген балдарыңыз ачкап турса, мен психолог болом деп 2 жыл жүрө бербейсиз да. Иштешиңиз керек, туурабы? Иштеш керек дегенде аракеттениш керек. Сатуу менеджерликти таштабаңыз, иштей бериңиз. Болгону
сиз өзүңүздүн блогуңузду дагы блогер катары, фуд блогер болуп баштаңыз. Мен Инстаграмдачы кээ бир учурда Инстаграмда ушундай көп мындай Android көтөрсө дагы келиндердин блогун көрүп калам да, рецепт жасап Android менен шыпырышып блог алып барышат да, көрүп как приятно смотреть на человека, который принял свою жизнь. Жашоосун кабыл. жаңы баштадым эле да. Эки эле видео жүктөдүм эмичи. Анан бирок мен ойлонуп атам да. Ошону жаңы баштап атканда жакшы Инстаграмды упаковкалап эме кылсамбы депчи, анткени менде азыр билим деле жок болуп атат да. Инстаграмдагы ошол элдер көрүп атат, бирок подписка таштабай атат да. Потому что сиз аны деген хук рилстерди тартып, ичин жакшы аракеттенип, сатуучу кыла албай атпайсызбы, ошон үчүн да. Мен мындай кылайын, сиздин сурооңуздан улам менде белек жаралып кетти. Номер калтырсаңыздар болот, баарыңыздар жана Нурайда сен дагы. Себеби дегенде Инстаграм сатуучу Инстаграм боюнча кыргызча жана орусча сонун 2 сабагым бар да. Мен ошону подарок берейин. Анан ошону подарок берейин. Анан негизи тынбай рилстерди багыттап, тынбай рилстерди тарта беришиң керек, дисциплина. 1-2 рилс тартып алып эле сен асмандан көп нерсени күтүп атпайсыңбы, ажидайт эткен болбойт. Сен күнүнө 1 рилс деп 1 жыл тарт, анан айт мага результат болгон жок деп. Макулбу? 1 жыл күнүнө бирден рилс. Мен карачы, күнүнө 2 рилс, 3-4 публикация чыгарам. Сага айтып атам, 1 эле рилс чыгар деп. 1 эле публикация чыгарып тур. Хоть чабыла болобу, хоть озвучка кыласыңбы, хоть тренд тартасыңбы, но күнүнө 1 публикация 1 жыл бою чыгар. Экөөнү салып алып эле, 2 рилс чыгарып алып эле, ты хочешь много чего, да? Чтобы выйти, да? Тынбай кылыш керек. Надо будет күнүнө 4-тү, 3-тү аракет кылып аябай кылышың керек. Сөз түрдө, да, номерлериңиздерди калтырсаңыздар болот. Мындай да, көбүңүздөргө Инстаграм боюнча упаковка действительно керек экен, сага дагы керек экен. Инстаграм көргөн жокмун, көрө алган жокмун, бирок өзүң мындай да, по-моему, сен по-моему бир нерсе эме коюп таттуу момент ош дейт. Ошо. Мындай да, сен келинский блог алып барып башта. Менин кеңешим. Лайв блог алып барып башта, ичине рецепттерди, жашооңду чагылдырып, өзүңдүн азыркы келиндер сонун рилстер тартып атат, көрүп атасыңбы? Блогко чыгып атат, рекке чыгып атат. Ошондой бол. Аты жөнүң менен чык, андан кийин ичинен ошо рецепттер, заказдар, кийин балким рецепттер, бир нерсе даже 500 сомдук курстарды сатып баштайсың, балким тортторго заказ аласың. Но сен өзүңдүн аты жөнүң менен чыгып, өзүңдү кабыл алып, ошондон блог кылсаң, надо будет азыр именно лайв блог, даже 1000 катталуучу, 2000 катталуучу блогтор, лайв блогтор азыр аябай тренд болуп атат. Ошолорго бартерге көп косметика, кийим, көп нерсе жөнөтүп атышат. Бирок сен ошону алып кете беришиң керек. Кандай болсо да аракеттенип, алдыгында балаң менен кантип иштегениңди, үйүңдү көрсөтүп, полный кабыл алышың керек өзүңдүн жашооңду, өзүңдү. Ошондо энергияң дагы көтөрүлөт, сен блогуң өсүп баштайт, понимаешь? Рахмат. Мен да, сөз түрдө ошону кылып баштагының аракеттен, ошол сабакты кылып алып туруп жаза кечке ойлонбойчу. Сатуу менеджерликти таштаба, бирок психологияга багыт коюп койсоң, сөз түрдө. Потому что эң көп акчаларың ошол тарапта. Балаң да ыйлап баштады окшойт, сага да рахмат. Сөз түрдө. Рахмат. Ой, мен үнүм уже отурайын деп калды. Бүгүн чыккан айымдардын баардыгы чута экен, шумный да. Мен дубалар боюнча сабак ачайын дегем дейт. Ачыңыз, жакшы ниетиңиз бар экен. Номер калтырсаңыздар болот. Белек алыш үчүн мына прикрепленныйда номер таштадым. Менин командам, менде сонун команда бар. Командам күнү түнү сиздерге консультация кылууга даяр. Моя команда сонун консультациялар жасап, Инстаграмдарды разбор кылып бере алат. Мен кандай разбор кылып атам, азыр ошондой разборду кылып бере алат менин командам.
Ошон үчүн номер калтырсаңыздар болот. Жана орусча, кыргызча силерге ссылка жөнөтүлөт. Телеграмда мына онлайнга кадам деген мен атайын мини курс тартып койдум да. Ичинде дагы жаңы сабактар жүктөлөт. Атайын мына нолдомун, эмне кылам, эмне кылышым керек деп суроолорду берип атпайсызбы? Ошолго атайын мына онлайнга кадам деп мен силерге азыр көрсөтөм. Ошол сабакка доступ алыш үчүн мени команда мына карасаң, мына онлайнга кадам деп турат. Мону онлайнга кадам Кундуз Таштанова менен кирсеңер, мына легкий монтаж, контент, чат GPT менен кантип иштеш керек, суроо жооп, ана живой зумдарды өткөм, сатуучу Инстаграм, личный бренд, продюсерлик, запуск. Мына бу сатуучу Инстаграм дегенде 2 сабак бар да. Ушуну көрсөңөр деле сонун билимдерди алып өзүңөр уже такша алып баштайсыз. Командаман акысыз консультация, разбор плюс ушул сабакка доступ алсаңыздар болот. Ушул сабактарга доступ алсаңыздар болот сөзсүз түрдө. Мына көрүп атасыздар, мына онлайнга кадам деген мына онлайнга кадам дегенде мына Инстаграм, продающий Инстаграм, анан кыргызчасы мына. Бул жакта биз уктап атканда дагы биз үчүн сатып турса болот. Инстаграм, биякта сабак, орусчада сабагы бар. Орусчасы вообще мощный. Аккаунта вы можете даже когда вы спите, даже когда вы спите, получать заявки. И да, когда я начала изучать, мы можем выделить там маленькими, да, там предпринимать. Өтө маанилүү, сонун сабак сиздерге пайдалуу болуу максатында атайын жазгам. Мына сатуучу Инстаграм, орусча, кыргызча 2 тема бар. Жеке бренд боюнча сабак жүктөлөт бияка. Бирден сабактарды ушунда кошуп койдум. Сөзсүз түрдө көрүңүздөр, Бул сабакты алыш үчүн жана менин командаман консультация алыш үчүн номер калтырсаңыздар болот. Мага директке номер жазыңыздар. Менин командам сиздер үчүн кызматта. Чоң командам бар. Азыр бул эфирде дагы командам бар. Ссылка менен катталабызбы? Ооба, менин командам ссылка берет, Телеграмга ссылка. И ошол жактан сатуучу Инстаграм, орусча сабак, кыргызча сабак көрүңүздөр, дароо аткарыңыздар. Ким мен менен жандуу жолугушам, таанышам, суроолорум бар. Инстаграмдан ушундай мына курска спрос бар экен, адамдачы жөн эле жүрөт. Канча деген мүмкүнчүлүктөр кетип атат, убакыт кетип атат. Ссылка менен катталабызбы дейт. Ссылканы сиздерге менеджерлер берет. Каерден көрө алабыз дейт. Дирекке номер калтырсаңыздар болот. Азыр номер калтырсаңыздар силерге жазышат. Группага шилтемелерин салып коюңуз дейт. Алмазбек Мусабаев. Саламатсызбы, Алмазбек мырза? Сиз 28-ине катталдыңызбы мага жандуу практикумга? Группага салып коюшат кыздар. Группага, личкаңыздарга да салып коет сөзсүз түрдө. Группага дагы берки жакка да салып коюшат кыздар. Так, кандай суроолор бар мага? Мен командам өтө сонун консультация жасашат жана сонун разбордорду кылышат. Ошон үчүн командам дагы күчтүү, менден да күчтүү, аябай. Кундузайым мен эмне дейт? Запрос дейт. Так, эртең дагы ушундай консультацияларды кылам. Эртең менен дароо 8-те кирип эле сразу Алмазбек Мусабаев агай бизге катталыптыр. Буюрса 28-inde көрүшөбүз. Бул потокто менде мырзалар бар экен. Өтө сонун сиз окутуп, өзүңүз айлыкка чыгууга жардам бересизби дейт. Ооба, менеджерлерге окуу аяктагандан кийин эле сертификат бересизби дейт. Кайсы менеджерлерге? Сатуу менеджерлерге ооба, аягында. Менде бул аккаунтта 1-октябрда наставничество, личный бренд, запуск, Инстаграмда сатуулар, насаатчылык, продюсер жок иштеп, өзүңөр өз алдыңарча чыгыш үчүн улам көз каранды болбой, же болбосо продюсерлик кесипти дагы үйрөнүп, өзүмө дагы улам продюсер алмашпай үйрөнүп алгым келет дегендерге менин насаатчылыгым бар жана именно сиздин запроско. Сиз келесиз, запросуңузду биз көрөбүз, айтам, ала алам насаатчылыкка же ала албайм деп отбор кылам да. Там аптека ачкым келет деп да келгендер бар. Мен аптека ачкан жардам бербейм, мисалы үчүн. Сатуу менеджер окуусу канча турат дейт. Номериңизди калтырыңыз. Сатуу менеджер окуусу бизде азыр пока биякта Инстаграмда командага набор болгондо ачабыз.
Сизге биринчи очередь айтып, кыздар командам эле айтышат. Негизи эле менин окууларым бардыгында аягында өзүм экзамен алам. Zoom'dan alam. Личкаларынан дагы командам кураторлор жазып алышат. Ооба, болот ошондой экзамен, ооба. Эң негизги максат это өздөштүрүү. Так, запростор. Окей. Биздин эфир уже аяктап калыптыр. Барыңыздарды мен акысыз консультациядан күтөм. Ким наставничествого каалайм десе, ким именно өзүнүн запростору бар болсо, Инстаграмда сатуу боюнча, Инстаграмда масштабка чыгуу боюнча, курс ачуу боюнча, команданы түптөө боюнча, командадан түптөө боюнча өзүм 5 жылдан бери Заткан Жусуповну продюсерлеп келем. Азыр партнерумун жана андан сырткары өзүмдү өзүм продюсерлейм 5 жылдан бери. Менин командам бар. Жана азыр цифровой психология баракчама катталсаңыздар керек, Кундуз Таштанова психолог деген баракчама. И ошол баракчада эмне кылсак болот? Ошол баракчада мен өзүмдү эки эле помощницанын жардамы менен сонун инстаграмыбызды иштетип, азыр сатууларды да кылып баштадык. Азыр уже команда кошулуп баштады, албетте да команда кошулду. Ошондуктан ушул 3 проектти тынымсыз 5 жылдан бери кантип алып келе жатам. 3-чү проектим цифровая психология. 3,5 жылдан бери цифровой психологиядамын, бирок 1 жылдын ичинде мына ишке ашырып атабыз да бул нерсеничи. СММ продюсирование окуусун өздөштүрө аламбы, бирок өзүм тартпай эле иштесем болобу, соц сеттен 0 дейт. Ооба, өздөштүрө аласыз, Асель айым. Биринчи даже бизге сатуу менеджерликке келип, командабызга кошулсаңыз болот. Же болбосо продюсированиеда ошо алгоритм запусковду окусаңыз, ичинде СММ менен сатуу менеджерин белекке берем подарок. Ооба, тыгыз консультация, толук консультацияны алыш үчүн номер калтырыңыздар, айымдар. Командам эфирде силерге жазышат, эфирден кийин WhatsApp'тан консультация, звонок менен кылсакар болот. Командам өтө күчтүү, сонун кыздар. Инстаграм баракчаларыңарды разбор кылып беришет, жардам беришет, консультация беришет. Годовой насаатчылыкта менде 1 орун бар, азыр 1 орун бар, бирок дагы бирөөнү ала алам годовойго. Негизи улам наставник издебей 1 жылга туруктуу келген жакшы. Командаңызга кошуңузчу дейт. Насаатчылыкка келиңиз, наставничествого келиңиз, потому что бизде азыр пока андай эме мүмкүнчүлүк жок. Насаатчылыкка келсеңиз, ошол жакта сатуу менеджерин подарок беребиз. Так, консультацияга номерлерди калтырсаңыздар болот. Жана белек алыш үчүн астыңкы номерди скриншот кылсаңар болот, номер калтырсаңыздар болот. Барыңыздарга ыраазычылык билдирем. Эртең бурса саат 8-те ушул аккаунттан көрүшөбүз. Баарыңызга ыраазымын, рахмат, абдан бактылуумун. Кудайыма 1000 мертебе шүгүр. Мен түшүндүм, силерге жагат экен. Ошон үчүн Reels аркылуу дагы разборлорду жазап, силерге баракчаңарга полезность келтирүүнү чечтим. Эгер сизде бизнесиңиз бар болсо, өнөрүңүз бар болсо, мага дирекке номер калтырыңыз. Мен мондай өнөрчүлүгүм бар, мондай бизнесим бар. Эмне үчүн сатуу болбой атат, Reels чыгарып атам, же болбосо сторис тартып атам. Эмне үчүн менде өсүү болбой атат, эмне үчүн менде масштаб болбой атат. Инстаграмыңыз, туулган күнүңүз мага бүт керек экен да, разбор кылгангач. Ошон үчүн сөзсүз түрдө ким Бишкекте болсо, воскресенье келиңиздер, мен менен жолугушуу, мындай именно сатуу, Инстаграм жеке бренд боюнча болуп атканда. Рахмат силерге дагы. Анан эртең саат 8-те дагы көрүшөбүз. Ким бүгүнкү разборлор албай калса, жетишпей калса, эртең дароо саат 8-те мага запрос таштап, биринчилерден болуп алсаңыздар болот, айымдар. Мырзалар дагы. Рахмат баарыңыздарга. Ыраазымын силерге. Бейпилтин.